Коңшу мамлекеттин президенти Рахмон жана бириккен тажик оппозициясынын лидери Саид Абдулла Нури өз командасы менен Бишкек шаарына 1997 жылдын 13 майында келген. 5 жылдан бери бийлик талашып согушуп 100 миңден ашык адамдын өмүрү кыйылып, 1 миллиондон ашык кишини качырган жарандык согушту токтотууга Кыргызстандын туңгуч ажоосу Аскар Акаев, кыргыз аскер чалгынчылар, дипломаттар, саясатчылар жана тынчтык орнотуучу батальон ортомчу болуп, тажикстандыктардын элдешүүсүнө көмөктөшкөн. Сүйлөшүүлөр 14 майда Аларча мамлекеттик резиденциясында башталып, 3 күнгө созулган. Кыргызстандын борборунда Бишкектен меморандумуна жана саясий маселелер боюнча протоколуна кол коюлган. Анда тажик президенти Рахмон кыргыз тарапка ыраазычылык билдирип, кыргызстандыктардын Тажикстандагы жарандык согушту токтотуудагы ордун баса белгилеген. Мен баарынан мурда Аскар Акаевич, жеке өзүңүзгө чын дилимден ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жана сиз аркылуу боордош Кыргызстандын элине бүгүнкүдөй биздин жолугушууну меймандос Бишкекте өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген үчүн ыраазычылык айтам. Биздин эки эл чек ара менен гана байланышпастан, жүздөгөн жылдардан бери тарыхый, маданий, руханий жактан байланышып келген. Мүмкүн ушундан улам Кыргызстандын жетекчилиги 1992 жылы эле биздин көйгөйдүн саясий жактан чечилишине кызыктар экендигин көрсөткөндүр. Биринчилерден болуп Тажикстанга өзүнүн тынчтыкты орнотуу делегациясын жиберген. Кыргыз бийлиги дайыма тажик бийлигинин көйгөйлөрүнө сабырдуулук менен, изги ою менен мамиле жасап келгенин баса белгилеп айткым келет. Бүгүн жалпы күчтүү эркибиздин Кыргыз Республикасынын президенти менен Кыргыз Республикасынын президенти, менин бир тууганым Аскар Акаевичтин жигердүү көмөктөшүүсү, Бириккен Улуттар уюмунун генералдык катчысынын атайын өкүлү Мырза Маремдин ортомчулугу аркасында биз Бишкек меморандумуна, саясий маселелер боюнча протоколуна кол койдук, деген Рахмон. Ал эми Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Спутник редакциясына берген маегинде ал процесстер кыйынчылык менен өтүп, Рахмон Нури экөө бири-бири менен кайым айтышып, жүз карашпай калышканын эскерген. Адегенде эле эки тарап бир имаратта отургусу келбеди. Чыгыш салты боюнча коноктор менен үйдүн ээси бир дасторкондо чогуу отуруп тамак ичкенден тарта элдешүү процесси башталат деп 3 саат бою аларды көндүрдүм. Акырында эки жак тең макул болуп, түн ичинде баарын дасторконго олтургузуп, бир нанды өзүм сылдырып тамак иштик. Айта кетчү жагдай, бул сүйлөшүүгө тажик калкынын атактуу акыны Гулрухсор Сафиева да кошулду. Эртеси 14 майда сүйлөшүүлөр башталып, анда буунун генералдык катчысы Кофи Аннандын атайын өкүлү Ганс Дитрих Марем экөөбүз ортомчу болдук. Процесс бир топ кыйынчылык менен коштолду. Ар бир тарап өз кызыкчылыктарын коргогонго өттү. Расмий Душанбе күч түзүмдөрү каршылаш тараптын колуна өтүп кетеби деп кооптонду. Ал эми оппозиция бийликтин өзөгүн түзгөн таасирдүү министрликтердин тизгинин алууга умтулду. Эки жак бийлик талашып, бири-биринин сөзүн укпай жатты. Мырза Марем экөөбүз буларды бир пикирге келтиргенге аракеттенип жаттык. Ошентип 3 күн өттү. Эч натыйжа болгон жок. 17 майда бири-бири менен кайым айтышып, жүз карашпай калышты. Түштөн кийин аэропортко камынып жатканын угуп, кечки тамакка калышын өтүнүп, дароо Рахмонго телефон чалдым. Ошентип кечки тамакты ичкен соң эки тарапка кайрылдым. 3 күндөн бери тажик эли менен бүт борбордук Азия ЖМКдан Бишкектеги сүйлөшүүлөр кандай өтүп жатканын карап турган учуру. Эгерде ушул жерден элдешүүнү баштап кетпесеңер, анда тажик калкы силерди эч качан кечирбейт, дедим. Мырза Марем да мени колдоп тынчтык орнотууга саналуу кадамдар калды деп эки жакты ынандырды. Бул түнкү чечүүчү сүйлөшүүдө Сафиеванын да ролу чоң. Ал менин өтүнүчүм боюнча Саид Абдулла Нури Ходжи Акбар Тураджонзоданы Рахмон менен сүйлөшүүнү улантууга көндүрдү. Рахмон, Нури жана Тураджонзода биздин сөзүбүзгө муюп, сүйлөшүүлөрдү улантышты. Ошентип түнү бою эки тарап менен документтердин үстүндө иштеп, баарын тактадык. 18 май таңгамал баарыбыз абдан чарчап, тыныгууга кетишти. Ошол учурда биз келишимди даярдадык. Түштөн кийин Расмий Душанбе менен Бириккен тажик оппозициясы саясий маселелер жөнүндө протоколуна кол койду. Бул Бишкектеги сүйлөшүүнүн башкы жетишкендиги эле, деген Акаев. Ага чейин каршылашкан эки тарап 1994-97 жылдары Москва, Алматы, Исламабад, Ашхабад, Тегеран, Машхед жана Хост шаарларында жолуккан, бирок бир пикирге келе алышкан эмес. Спасибо огромное. Поздравляю вас.